Асат мырза, саламатсызбы? Башында ушул көчмөндөр оюнун уюштуруу боюнча уюштургандардын алдыңкы катарында турасыз. Анан башында коюлган пландар ушу мына 3-күндөн бери, 4-күндөн бери өтүп атат. Башында койгон пландарыңыздар ишке ашып, кандай өтүп жатат деги эле оюн? Кудай буюрса жакшы. Мынакей мурунку өткөрүү менен азыркы өткөрүүнүн өзүңөр эле салыштырмасын көрүп атасыңар. Мурунку биринчи көчмөндөрдүн оюндарында 19 өлкө катышып берсе, азыр 3 эсе көп 62 өлкө катышып атышат. Андан башка дагы Россия, Кытайдын региондору катышып берип атышат. Быйылкы долбоор бул масштабтуу долбоор болду. Мынакей өзүңөр көрүп аткандай биздин стадионубузду куруп, ошо ат майданыбызды куруп бүттүк. Бул ойлойбуз ушундай тез убакытта, кыска убакытта мындай эң чоң стройкалардын бири курулуш. Бул Гостройдун өзүлөрүнүн маалыматы боюнча ушу 25-30 жылдын ичиндеги бул биринчи эң чоң объект экен Гостройдун. Анан ойлойм азыр бул Кудай буюрса эл аралык масштабта өтүп аткандан кийин ушундай эл аралыкта стадиондор керек. Азыр бул СНГ өлкөлөрүнүн ичиндеги азыркы курулган биздин ипподромубуз ушу жаңгыз ипподром катары ушу сертификациядан өткөн турат. Ушул көчмөндөр оюндарына карата мисалы сындарды айтып атат, жөнөкөй эле жарандарды эле айтып атат. Ошолорго карата сиздин жооп эмне деп айтмак элеңиз? Сынагандарды айтат элем да, өзүлөрү жасап көрсө деп. Андан кийин алардын сынагычтарынан дагы башкасын сурайт элек да. Эми өзүңөр ойлоп көргүлөчү. Ушу проект менен канча деген мынакей өзү эле региондор биригип ушул жерден кандай жакшы өзүлөрүнүн жетишкендерин көрсөтүп, ушундай өнөрчү кол өнөрчүлүктөрүн көрсөтүп, жакшы нерселердин баардыгын көрсөтүп турушат. Маанайын карагылачы элдин. Эл кадимкидей ушундай күтүп туруптур да ушундай нерсени. Эмне үчүн дегенде баягы бир жөн эле баягы биригүү топторду ачып, ынтымак топторун ача берсе иш чара болбойт. Ушундай чоң иш чаралар менен бириктириш керек элди да. Жанагында Кыргыздын командасы чыгып атканда президентибиздин алдында элдерге эч ким үйрөтпөй эле да, тура калып Кыргызстан деп кыйкыргыла деп. Баардыгы жөнү колун жүрөккө кармап Кыргызстан деп кыйкырып, жөнү кандай дух деген жаралып атат. Анан баягы көп жерде жакшысын көрбөй эле кээ бирде кайра эле жана сиз айткандай сынаучулар кичине бул туурабы, туура эмеспи деп баягы көп маселелерди көтөрүп кетет. Мен ойлойм, баягы чоң жумушта кичинекей баягы кемчиликтер болот, бирок ошого токтотпостон баягы жакшы умтулуш керек го деп. Асхат мырза, дагы бир суроо, жана бул эми 2 күн калды да бүтөрүнөчү. Мисалы сиз бул ушул облустун башчысы, жетекчиси катары дагы ушул сыяктуу жанагы өзүңүз белгилеп кеттиңиз, имараттар да курулду, кийинкибизге жакшы деп. Дагы кандай пландап жатасыздар ушу туризм жаатында? Кудай буюрса мынакей азыр дагы бир биздин чоң азыр өзүнүн сунушубуз буюрса Караколдогу аэропорт каралып атат, Түпкеген жолу каралып атат. Бул жолу балыкчы корумду бүткөндөн кийин муну токтобостон Шакекче жолун баштайлы деп атабыз. Программалар көп азырчы. Ошонун баардыгын ишке ашырууга биз ойлойбуз күчүбүз жетет, командабыз бар. Ошонун баардыгын токтотпостон ушундай чоң от алып алгандан кийин ушундай чоңуна жылыш керек да. Кээ бир жерде айтылып калат, карагылачы канча деген азыр каржылоо өскөлүгү кирип атат депчи. Бул жакшы да.